Сиздер Күн Желез каналын көрүп жатасыздар. Биз агро саякаттабыз. Асыл тукум Рейнакен шарбасына келдик элек. Бул чыгарылышта Абердун Ангус уйларын көрсөтүп беребиз. Азыр Айбек мырза бизди тосуп алды. Мына ушул. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Иштер жакшыбы, чарба кетип атабы? Жакшы, акырындан Кудайга шүгүр. Мына ушул ангустар деңиз, Рейнакен дегенде көп сферада адамдар тааныйт, көпчүлүгү мына ушул ангустар менен да жакшы тааныйт. Сиз бул ангустарды кай жактан алып келгенсиз? Бул ангустар 2013 жылы Америкага ошо өзүм барып USAID программасы менен ангустарды алып келгенбиз. Кыргызстанга негизи 236 баш келген да. Ошонун 100 баш туары, торпоктору, 10 айлык торпок кезинде $4800 сатып алганбыз. Ошондон бери мына бүгүнгө чейин багып төлөп алып, Кыргызстанга ошо 800дөн ашык төл тукумдук катары саттык. Бүгүнкү күндө дагы эле ошондой жүздөй туар оюбуз бар. Эт багытында. Ошондо өндүрүш кылып атабыз. Азыр эми бул ангустун сизде негизги багыты кандай багытта кармайсыз сиз? Азыркы тапта булар эми тукумдук катары эле сатылып атат да. Кыргызстанга жаңы бул жайылып аткан кези, тоолай аймактардагы биздин жарандар ушул эт багытын көбүнчө баягы басым жасагандар ушу ангусту тукумдук катары эле алып атышат. Демек сиз племенный хозяйстволорун алып келгенсиз Америкадан. Албетте булардын ар бирөөнүн өзүнүн тийиштүү баягы документтери бар. Мындайча айтканда ар бир уйдун паспорту бар да. Негизи мен буга чейин бир жолу ангустарды көргөнмүн, Казакстандан келген. Булар чындыгында өтө эле келбеттүү келет экен да. Булардын букаларын чоңойтуп да сатып көрдүңүз да, туурабы сиз? 3,5 жашка чейин багып көрдүк. 2 жашынан баштап боордоп. Ошолор 1 тонна 300, 1 тонна 260 килограммга чейин салмак. Тирүү салмагы. Мындай сойгондон кийин 658 килограммга чейин эт берди да. 650-800. Азыр эми булар биздин климатка кандай экен? Суукту кандай көтөрөт? Сиз ошол жайында багасызбы? Көрүп атпайсыңарбы, мына 2-3 күндөн бери аба ырайы суук болуп атат. Ошого байланыштуу биз азыр корогой эле камап койдук, кайра болбосо талада жайылып жүргөн. Ошо кышы жайы ушакта турат булар. Кышы жайы мына жайы ушакта турат. Азыр сизде 100 баш ушундай ургач уй бар. Анан букаларын кандай кыласыз? Букаларын алып кетишет, азыр энесинен бөлгөндөн кийин эле саттыкка чыгат. Азыр саттык башталды. Негизи 5-6 айлыктары тиги аштоодо чөп жеп атпайбы? Ошондой эле бар. Тетигине. Мына мояк жакта турат. Мына ушулар саттыкта да. Энесинен бөлүнгөндөр уже. Энесинен бөлгөндөн кийин азыр булар дагы эле эмип жүрөт энелерин. Чоңдору бар, ошо бөлүнгөндөрү саттыкка чыга берет. Негизи мен угушум боюнча ангустун торпоктору бир туулганда кичинекей болот дейт. 20 килограммдан 25 килограммга чейин эле туулат. Демек кичирээк. 28 килограммга чейин туулат. Өтө кичинекей туулат дагы, анан булар бат тез салмак алышат. Мисалы сатсаңыз азыр мына ушул сатыкка жарап калган ошо эркек музоочолорду канчадан сатып атасыз? 5-6 айлыктары $1000 болуп атат. $1000. Тандама 90.000 сом. Ургачылары болсо 85.000 сомдон. 85.000 сомдон. Ошо жылга эле ошо бир баа коюлат, ошо менен эле сатыла берет. Мен угушум боюнча даже кезек жетпей калат дейт да бул 100. Ал бат эле сатылып кетет. Ургачылардын көбүнчө ошо дүң эле кетет да. 3-4 киши эле бөлүп кетиши көбүнчө ошондой болуп калат. Эркектер болсо ошо 1-2, 5ти ар кайсы райондорго алып кетишет. Бирок жакшы элдер булардын уже экинчи муундагы төлүн алып аткандар бар, үчүнчү муундагы төлүн алып аткандар бар. Баягы биздин жергиликтүү уйлар менен кошуп аргындаштырыпчы. Негизи жайыт маселеси биздин чарбага жая тургандай болуп чечилип бере турган болсо, биз бул ургачыларын көбөйтөлү деген максат бар. Бүгүнкү күндө ошо жайыт маселесинде көп учурда баягы тоскоолдук жаратып атпайбы, эмне дегенде алыскы жайыттарга алып барасың. Сен отурган конуштун жанына дагы бир 7-8 кошуна келет. Алардын баягы букаларын алып келет, башка породадагы букаларды алып келет.
анан аргындашып кетет дегенде коркунуч бар. Ошон үчүн биз буларды азыр өзүбүз биякта эле кармап атабыз да. Үйдө эле. Баягы тукулма бузулуп кетпеш үчүн биз туура баягы каттоон алып жүрөбүз. Кайсы күнү бука кошулганын, кайсы бука кошулганын бардыгын тең баягы тактап жүрөбүз да. Билип турасыздар. Өтө жакшы туугандар. Мына көрдүңүздөр, бир рет бааларында айтып өттүк, 100 баш тууй турган уй бар экен, чоң уйлар. Абердин ангус уйлар Америкадан келген деди. Чоң бука сизде жок азыр, чоң бука? Чоң бука бар. Сатыккабы же бука жүрөт да булардын арасында. Сарайга да кирип кетишкен тура, күн суук. Күн өтө суук болуп жатат азыр. Майда кар жаап жатат. Ошолордун азыр сыртта турган кези чоң уйлар. Анда эмесе биз бир рет маалымат алып бердик. Айбек аганын иштерине ийгилик, үй бүлөсүнүзгө тынчтык каалап коелу. Биз негизи дээрлик толук маалыматты бердик окшойт. Бергенге аракет кылдык. Анда эмесе биз видеону жыйынтыктадык. Саламатта калыңыздар. Айбек ага Жакшы көрүшкөнчө, жакшы силерге дагы. Рейна Кенч асыл тукум чарбасына келди. Элдерге маалымат катары тартып, чагылдырып, көп элге абдан чоң пайда келтирип атасыңар деп ойлойм да. Сизге дагы чоң рахмат.